Австралиялык тендондун чабуулунан өлүм дем алуусун токтотуунун натыйжасында келип чыгат. Анын уусу нейротоксикалык. Эгерде антидемот колдонулбаса, 6 сааттан кийин өлүм алып келиши мүмкүн. Антидот негизги белгилерди жеңилдетип, жабырлануучунун абалын жеңилдетет. Дары-дармексиз эле жашоо мүмкүндүгү 50% ашпайт. Филиппин анык кобрасы. Бул сулуулукту эч ким менен чаташтыра албайсыз. Кең капюшон абдан таасирдүү жана коркунучтуу көрүнөт. Жер бетинде кобралардын көп түрлөрү жашайт. Дүйнөдөгү эң узак уулуу жылан падыша кобра. Филиппиндиктер эң уулуу кобра деп аны эсептейт. Кооптуу кобра дененин алдыңкы бөлүгүн жерден жогору көтөрүп, адамдын көзүнө көрүнөт. Анын уусу нейротоксикалык касиетке ээ. Тиштен өлүм тез эле жарым сааттын ичинде пайда болот. Анткени дем алуу жана жүрөк кан тамыр системалары шал болуп калат. Бул учурда териге зыян дээрлик көрүнбөйт. Конвульсия, кусуу, диарея байкалат. Кызыктуу факт. Филиппиндеги кобра уусу түкүрүп 3 метр аралыкты каптай алат. Жолборс жылан. Австралияда жана коңшулаш аралдарда көптөгөн аспиддер жашайт. Алар сырткы көрүнүшү боюнча абдан айырмаланат. Бирок алардын бардыгында бир жалпы өзгөчөлүк бар. Өтө күчтүү уу. Австралиялык жолборс жыландарынын денеси күрөң, кара же зайтун түстөрүндө, ачык түстөгү шакектерде болушу мүмкүн. Салкын жерлерде жашаган жыландар адатта караңгы түстө болот. Жүзү канчалык кара түстө болсо, ал жылуулукту ошончолук жакшы сиңирет. Жолборс жылаан чакканда жаныбар ошол жерден өлөт. Жабыр тарткан адам жергиликтүү ооруну, уйкуну сезет. Бир нече сааттан кийин нейротоксикалык уулануунун таасири өз ишин аткарат. Дем алуу системасынын булчуңдарынын шал оорусу жана жүрөктүн кармашы башталат. Кара мамба.
Жер бетинде мамбалардын 4 гана түрү жашайт. Алардын бардыгы Африкада жашашат. Өтө уулуу. Жергиликтүү калк мамбалардан коркуп, аларды терең урматтоого үндөйт. Чындыгында кара мамба өтө сейрек кездешет. Анын аты ооз көңдөйүнүн кара түсүнө байланыштуу. Бул Африкадагы эң уулуу жылан деп эсептелет. Узундугу 4 метрге чейин барат. Кара мамба кээде баш калкалай турган жайлуу жерге барууну жакшы көрөт. Бул көңдөй таштардын ортосундагы жарака, жада калса үйдүн чатыры же камыш болушу да мүмкүн. Кызыгы, кара мамба эң тез кыймылдаган жылан. Кол салганда ал саатына 20 чакырымдан ашык ылдамдыкта жүрө алат. Кара мамбанын ачуусу абдан чукул. Ал кичине коркунучка дуушар болгондо кол салууга ар дайым даяр. Жада калса аябай ылдам кыймылдап, башын жана моюнун жерден жогору көтөрөт. Ошондо сиз каалаган учурда душманга чабуул кое аласыз. Бул жыландын уусу өтө коркунучтуу. Ал бир эле учурда 25 кишиге зыян келтириши мүмкүн. Эгер сиз антидотту денеңизге киргизбесеңиз, өлүмдүн ылдамдыгы 100%. Жабырлануучу жабыркаган жердин кескин оорушун сезет. Андан кийин анын эс тутуму башаламан боло баштайт. Анан көздөрүнө жарылуу пайда болуп, денеси калтырап, тырышып калат. Жүрөк айлануу, кусуу, дем алуу, камоо, кома жана өлүм тез кошулат. Ага жарым сааттан ашык убакыт кетпейт. Тайпан. Аспиддердин үй бүлөсүнүн мүчөсү. Бул Австралиянын эң ири уулуу тургуну жана Жаңы Гвинея адамдары үчүн өтө кооптуу деп эсептелет. Жергиликтүүлөрдүн ою боюнча, ал сейрек жайгашкан калктуу пункттарды жакшы көрөт жана ал жерлерде жойлоп жүрөт. Бул абдан чоң сойлоочу. Уулуу тайпан тиштери 1 сантиметрден да чоңураак. Тайпандын уусу коркунучтуу. Ал бир эле учурда 12 кишини чагып өлтүрүүгө жетиштүү. Антидот денеге сайганга чейин анын кол салгандан кийинки аман калгандарынын бири да болгон эмес. Эгерде сиз тезинен медициналык жардам көрбөсөңүз, реанимация бөлүмдөрүнөн качууга болбойт. Анын уусу нейротоксикалык гана эмес, коагулопатиялык касиетке ээ. Тамырдагы уйган кандар тез арада пайда болушуна жана кан тамырлардын жабылышына өбөлгө түзөт. Малай көк крайт. Бул жылан Индонезияда жана түштүк чыгыш Азияда кездешет. Малай крайы түнкү жырткыч. Башка жыландарды ууга алганды жакшы көрөт. Тиштеп салгандан кийин крайт жабырлануучуну кое бербейт. Бирок ууну мүмкүн болушунча терең кирип кетиши үчүн жаакты бир нече жолу кысат. Бул уу эң күчтүү нейротоксин. Ал кобранын уусуна караганда алдаганча күчтүү. Тагыраак айтканда 16 эсеге күчтүүлүк кылат. Анын иш аракетинен улам шал оорусу тез эле пайда болот. Өлүмгө жарым күн жетиштүү. Күрөң падыша же мулга. Аспиддин дагы бир өкүлү. Мулга Австралияда жашайт. Бул кооз күрөң түс жана кенен моюндун ээси. Кол салуу учурунда моюн чоңойтулат, бирок капюшон пайда болбойт. Анын уусу өтө коркунучтуу.
бир тиштегенде 150 миллиграмм ууну жөнөтөт. Жетил элек жаштары дагы өлүмгө дуушар кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок күрөң падыша ар дайым ууну таштабайт жана анын ар бир чагуусу өлүмгө алып келбейт. Ал олжосун артынан кууп, бир нече жолу тиштеп алат. Күрөң падышага жолуксаңыз, кыймылдабаганыңыз жакшы. Анткени анын кыймылга болгон реакциясы өрчүгөн. Тайпан Маккой же мыкаачы жылан, Австралия. Планетабыздагы эң уулуу жылаандар жашаган жер. Тайпан жырткыч жылан, ырайымсыз жылан. Уулануунун агрессивдүүлүгүнө, ылдамдыгына жана күчүнө байланыштуу ага көптөгөн ысымдар берилген. Бул дүйнөдөгү эң коркунучтуу жылан. Австралиянын Квинсленд штатында ар бир экинчи жабырлануучу тайпан чагуудан каза табат. Тайпан Маккой материкте Австралиянын чөл жана түздүктөрүндө мекендейт. Жабырлануучуга чагылгандай ылдамдыгы менен чабуул жасап, бир нече жолу сокку урууга жетишет. Тайпан жер бетинде жашаган эң уулуу жылан. Анын уусу 200 эсеге күчтүү. Тайпандын бир даана чагуусу дээрлик 300 миң чычканды же 100 кишини өлтүрүшү мүмкүн. Кара мамба. Африканын сахарасында табылган өтө уулуу жыландардын түрү. Мамба өзүнүн узундугу менен белгилүү. Орточо эсеп менен 6,6дан 10 футка чейин барат. Айрым кара мамбалар узундугу 14,8 футка чейин жетип, аны дүйнөдөгү эң уулуу узун жылаандардын катарына кошкон. Кара мамба көбүнчө боз жана караң күрөң түстө болот. Чоңдорго караганда жаштары кара түстө көбүрөөк кездешет. Ошондой эле бул жылаандын жерде да, бактарда да жашаары белгилүү. Натыйжада алар көбүнчө саванналар, токойлор жана таштак аймактарда көп кездешет. Дал ушул аймактарда кара мамба канаттууларды жана майда жаныбарларга көп кол салат. Жылан өзүнүн бийик ылдамдыгын, саатына болжол менен 10 милди эске алганда, олжосун көпчүлүгүн оңой менен кармай алат. Башка жылаандардан айырмаланып, кара мамба адатта бир нече жолу чагып курмандыгын өлтүрөт. Негизинен нейротоксиндерден турган анын уусу 10 мүнөттүн ичинде симптомдорду пайда кылат жана антидотту тез арада ичпесе өлүмгө алып келет. Кара мамбанын уусу жергиликтүү шишикке жана некрозго жол бербестен ысытма сезимди, ооздун металдык даамын, кабактын тамырын, неврологиялык дисфункцияны, көрүү жөндөмдүүлүгүн начарлатат жана дем алуу системасын шалгылат. Уйкуну келтирип, сүйлөй албоо, жүрөк айлануу, кусуу жана ашыкча тердөөнү алып келет. Кара мамба чагып алган адамдар 45 мүнөттүн ичинде толугу менен жөндөмсүз болуп, тез арада дарыланышпаса 7 сааттын ичинде өлүмгө дуушар болот.
Белчердин деңиз жыланы элапиттердин тукумунан чыккан уулу жылан. Аны уялчаак деген мүнөзүнө карабастан, Белчер деңизиндеги жылан дүйнөдөгү эң уулуу жылан деп эсептелет. Жылан салыштырмалуу кичинекей, болжол менен 3,5 фут, ичке денеси жана жашыл тилкелери бар жана денесинде сары негизи бар жылан. Ал көбүнчө Инд океанында, ошондой эле Филиппинде, Таиланд булуңунда, Соломон аралдарында жана Австралиянын түндүк батыш жээгинде кездешет. Адатта ал тропикалык рифтердин бойлорунда жашап, жана сүзүүдөн мурун дээрлик 8 сааттай демин кармап суу алдында жүрө алат. Учурда байкоолор көрсөткөндөй, Белчердин деңиз жыланы адатта кичинекей балыктар менен азыктанат. Белчердин деңиз жыланы ушунчалык уулуу болгондуктан бир тиштеген адам 30 мүнөттүн ичинде эле өлүп калышы мүмкүн. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, анын уусу тайпан жыланына караганда 100 эсе күчтүү. Бактыга жараша жыландын жумшак мүнөзү көп учурда адамдарга кол салууга жол бербейт. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, жылан өзүнүн уусун, секрециясын башкара алат жана ууну чакканда уусунун 1/4 гана чыгарат. Жылан уусу жогорку деңгээлдеги нейротоксиндерди жана миотоксиндерди камтыйт. Анын бир тамчы уусу 1800 адамды өлтүрүүгө кубаты жетет. Алардын чагуусунун жалпы белгилери: катуу жүрөк айлануу жана кусуу, мигренден чыккан баш оору, диарея, иштин катуу оорушу, баш айлануу жана карышуу. Башка белгилерге паралич, булчуңдардын начарлашы, катуу кан кетүү, истерия, дем алуу жана бөйрөктүн иштен чыгышы турат. Өлгөн жыланга каршы күрөшүү үчүн антидоттор бар болсо да, өлүмдүн алдын алуу үчүн тезинен дарылануу керек.